Assalamu alaikum. Туғандар қандайсыздар? Құтман кечиңиздер менен жакшы болуп көрүнүп атамбы? Анда сабакты баштайбыз. Комментарийлерди өчүрөмүн. Кошула бериңиздер. Эфир сакталат. Бүгүн мен сиздерге сабак өтүп берем. Сонун сабак. Биз суроо жооп кылганда бардык эле балдарым андай, балдарым мындай деген эле мындай жазуулар келди да. Негизи балдарыбызга кандай апалар керек деген айтып берейинчи. Бизге кандай бала керектигин биз жакшы билебиз. Бизге тили алчак, өзүн өзү эптей алган, эми ыңгайлуу балдар болушун каалайбыз да. Биз негизичи кандай эненин балдары бактысыз, балдарга кандай эне керек экен? Биз кандай эне болуп атпыз? Өзүбүз жакшы апабызбы? Же биз өзүбүздүн кемчилигибизди, катабызды билбей туруп эле балдарыбыздын оңолуусун талап кылып аткан жокпузбу? Ушуларды биз жакшылап билип кетиш үчүн мен сизге кандай балдардын апасы, кандай эненин балдары бактысыз деген темада сүйлөп берип кетейин. Ачуучундук, агрессивный апалар көп. Жадатма апалар. Биз кээде балдарыбызды ушунчалык жакшы тарбиялабыз келип, өтө жадатма апаларга айланып кетебиз да. Балдарыбызды кечке эле аркасынан сайып, коргоочу апага, жадатма апага, агрессивный апага айланып кетебиз. Камкор апага, ашыкча камкордук. Бардык нерсенин норма болуш керек. Өзү негизичи биз ашыкча кылып атканда балдар албетте кыйналып калат. Агрессивный апа жөнүндө айтып берейин. Агрессивный апалар бизде көп, себеби мага күнүгө канчалаган каттар келет. Ошондон айрыкча көп эле мен өзүм агрессивный балдарымды уруп коюп атам деп моюндарына алып эле жазышат. Апалар балдарды көп учурда биз чочутабыз, коркутабыз. Ургандан сырткары бул. Ургандыгы мейли мен баламды уруп алыпмын дейбиз. Бирок ургандан да жаман нерселерди биз колдонобуз да. Урбай атам деп эле биз идеальный тарбиялап атам деп ойлосок жаңылышабыз. Албетте биз шашпай тур мен сага көрсөтөм деген сөзүбүз эле баланы бир күн кечке кыжалат кылат. Качан мага көрсөтөт? Апамдын жини, жинибиз таркап кетип унутуп калышыбыз мүмкүн да. Шашпай тур мен сага көрсөтөм. Шашпай турган эй бала деп жинибиз келтирип сүйлөп коебуз го. Ошондо бала кечке чейин ичинен тыс деп чочуп турат да. Апам качан мага көрсөтөт деген сыяктуу, көрдүңөрбү? Андан көрө бир шапалак чаап туруп ургула деген жокмун. Уруп алдык деп биз кайгырып атпайбызбы? Бул ургандан жаман нерселер дегенди түшүндүргүм келет да. Көрдүңүздөрбү? Сен неге мындайсың? Сен кулагың укпайт, акылың жок, өзүң билип кылбайсың, былжыраган сен. Көзүң көрбөй атабы? Эмне көзүң көрбөйбү? Жиндисиңби? Эшек, орукчандай болбойчу, эмне чалсыңбы, кемпирсиңби? Сен карып калгандай болбойт, шыпылдап туруп жүгүрүп, мен жумшаганда жүгүрүп кыймылдабайсыңбы деген ушундай сөздөрдү айтабыз да. Балдарды кемсинтип атабыз, чочутабыз, коркутабыз, көрдүңүздөрбү? Булар агрессивный апага келет да. Сиз эгер ушул сөздөрдү колдонгон болсоңуз, сиз агрессивный апага киресиз. Ушул сөздү уга берген бала, өзүн кемсинтип, коркутуп, чочуткан сөздөрдү уга берген бала бир күн болбосо бир күн сөзсүз жарылат. Эгер сыртынан жарылып сизге ачык айта албаса дагы ичинен кыжыл болуп туруп, ден соолугунан бир жеринен чыгарышы мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн, ар кандай ангина, бронхит, температура, ушулар көп учуруп атпайбы азыр балдарыбыздачы? Ичинен ата энесине ачык мен сени жаман көрүп атам, кечке мени уруша бербечи деп айта албайт, бирок ичинен кыжырлануусу менен ушундай ооруларга жолугушу мүмкүн да балдарыбызчы. Анан мындай сөз угуп чоңойгон бала, дайыма ушундай сөздөрдү угуп чоңойгон бала өзү дагы агрессор, жертвага айланып баштайт да, жабырлануучу. Деп өзүнчө бечара боло берет. Мен ушундай деген сыяктуу. Же болбосо агрессиясын берет да адамгачы, себеби ал өзүн өзү коргонуу да. Башка бирөө мага жаман сөз айтканда мен андан мурун айтып коеюн деген принципти көп колдонуп калышат. Мындай агрессивный апанын балдарычы. Балдарды азыраак урушуш үчүн кантип балдарымды урушпай калам, рана же кантип урбай калам деген суроолор күнүгө келип турат. Балдарды азыраак урушуш үчүн биринчи биз өзүбүздү эс алдырыш керек. Балдарга бактылуу, эс алган апа керек да. Биз өзүбүз чарчап, жүдөп, наалып турган болсок, балдарыбыз бизди көрүп эле кыйналат да.
Ошон үчүн балдар уктаганда уктагыла, телефон чукулабай, телефон чукулай берип чарчап калып атабыз да, аз уктап анан нервный болуп калып атабыз да. Биринчи эле бала уктаганда дароо жанына жатып уктаган телефонду алыбыз коюп. Анан биз телефон чукулайбыз, бала менен дароо уктабайбыз, бир нерселерге алаксыйбыз, ишибизди кылып алайлы дейбиз. Айтып атпаймынбы, көртөчүлүк өмүрү бүтпөйт да. Ал ишиңизди кийин бала болгондо эле нары бери кылып коюшуңуз мүмкүн. Бир болбогон идиш аяк, бир буюм, көртөчүлүк деп атып балдарыбыздын тагдырын талкалап койбойлу кыздар. Анан биз чарчап дагы анан бала келгенде нары тур, апаң чарчады, өзүң ойной берчи, сен эле жетишпей аттың эле деп урушабыз да балдардычы, байкуш балдардычы. Анан балдарыбыз мектепке кеткенде, мектеп окуучу балдар кеткенде телефон чукулап, жыргап, алаксып калабыз да, тез убакыт өткөнүн билбей, балдар мектептен келгенде, ой, мектептен келип калдыңбы деп чочуп калган учурлар кездешет да. Үй жыйнайлык, тамак даяр эмес, анан жаман тез келип калыптыр деп анан мында кошумча эмнеге берип койсом экен, кечир эрте эле мектептен келип калдык деп да ойлонгон учурлар болот да. Өзүбүз чарчагандан балага толук сүйүү бере албайбыз. Ушул эсиңиздерден чыкпасын. Толук сүйүү ала албаган бала бирөөгө сүйүү бере албайт. Толук мээрим ала албаган бала башка бирөөгө толук мындай жакшына мээрим бере албайт. Ошону эсибизден чыгарбайлы. Чарчап алып турсаңыз сиз балдарга толук сүйүүңүздү бере албайсыз. Көрдүңүзбү? Чарчоо тоскоолдуктарды жаратат ортодочу. Анан сиз ошол кийин убагында баягы жакшы уктабай, телефон чукулап кыйналып, анан чувство вина болот да, өзүңүздү өзү күнөөлөп кетесизгенде биз кыйналабыз да жаманчы. Мен көбүрөөк телефон чукулай деп койдум, балама тамак даярдап турбапмын, курсак ачып калган окшойт деп өзүбүздү өзүбүз күнөөлөп койгон учурларда биз кыйналабыз. Жан дүйнөбүз кыйналат, денебиз кыйналат дегенде анан балдарды чоңойгондо ошо балдар кыйнагандай биз балдарга милдет кылабыз да, мен сени кыйналып чоңойтком, аябай кыйналганмын деп да милдет кылганыбыз ашыкча да, убагындачы. Эми балалуу болобуз деп, балалуу болууга даяр болгондон кийин биз турмушка чыкканда эле психикалык даяр болушубуз керек да, апа болуугачы. Бала ооба түнү уктатпайт, аз уктатат, баардыгы нормасында болсо апа чарчабайт. Ошондо сиз психикалык жактан даяр болсоңуз, наалыбай буларды жеңил өтөсүз да. Ошо балаңыздын ыйлаганы да сизге бир шыңгыр үндүү, сонун көрүнөт дагы. Бала бакыт деп коет го. Балаңыз менен жакшы көрүп атып, ойноп атып, убактын кандай өткөзгөнүн билбей, бактылуу балалыкты тартуулашыңыздар керек да балдарыңыздаргачы. Ошол бала багып атканда кыйналсаңыз эгер сиз, кыйналганыңызга өзүңүз гана күнөөлүүсүз. Графикти түзө албаган. Анан балдарга жүктөп коер, кийин чоңойгондо жүктөйбүз да бизчи. Жакшы тамак беребиз балдарга, жакшы тамак салып, өзүбүзгө кичинерээк тамак салып жешибиз мүмкүн. Бирок ошолордун баардыгын биз денебиз сактап калат дагы эсинде. Кийин ошолорду балдар чоңойгондо милдет кылабыз да. Мен сага жакшысын берчүмүн, өзүм жебей ичпей сага берчүмүн, мен өзүм кийинбей ичинбей сага жакшы кийим алып берчүмүн депчи. Бала ошондо мага жакшысын алып бер, сен кийинбе деп айтпайт да өзү негизичи. Биз өзүбүзгө өзүбүз уруксат бербейбиз. Биз өзүбүз алып кийсек деле болот. Өзүңүз каалаган жакшы нерселерди алып өзүңүзгө уруксат бериңиз. Сиз бактылуу болсоңуз, балаңыз ошо бактылуу. Сиздин бактылуу жүзүңүздү көргөн бала өмүр бою ошону эстеп калат. Сизге жагымдуу сезимдер менен эстейт да. Апам ушундай бактылуу жүзү менен бизди баккан деп. Мага жакшы кийим алып бергениңизди, жакшы тамак бергендериңизди бала унутуп калат. Теңме-тең эле сала бериңиз. Өзүңүзгө деле жакшы салыңыз, балаңызга деле жакшысын теңме-тең бөлүңүз. Балаңызга көбүрөөк салып берип кой, балаңызга көбүрөөк кийим алып берип кой. Анан кийин ошолорду биз кийин милдет кылабыз апалар. Биз ушундай унутпайбыз да. Мен сени ушинтип кыйналып чоңойтком, түнү уктабай, жакшы кийинтип, жакшы жедирип чоңойтком, өзүм жебей сага берчүмүн деп анан балдарга милдет кылабыз. Балдарыбыз күнөөлүү эмес да агачы. Өзүң жебей, мага бер деп айткан эмес аларчы. Биз өзүбүз чечим чыгарганбыз. Ушундай кылайлы, балага жакшысын берели. Көрдүңүзбү? Сиз балаңыз менен ойнодуңузбу? Тандоо, чечим балаңызга чыгарткансызбы?
тандоо бергенсизби, бир кандайдыр бир майда иштерде чечим чыгарууга түрткү бергенсизби, мейли сен чечимиң мен үчүн маанилүү балам кана деп мындай уруксат бердиңиз беле? Ушуларды бир сиз ойлонуп көрдүңүз. Сиз эми тынчсызданган апа деп коет да. Тынчсызданган апага киресизби же агрессивный апага киресизби, сиз эсиңизде болсун да. Тынчсызданган апага булар ашыкча жок нерселерге тынчсызданат. Жыгылып кетет, ооруп калат, үшүп калат деп алып эле, анан үшүп калат деп калың кийинтип алып эле тердетип кайда шамалата берет да. Мындай балдар коркок, тынчсызданган, чочуган бала болуп калат. Мындай балдар төрт алса үйгө барыштан коркот да. Апасы урушат, себеби уруп коюшу мүмкүн. Мен төрт алып калдым го деп, себеби апасы дайыма тынчсызданып, мындай ооруп калат, үшүп калат деп тынчсызданып жашаганда балага ал дагы өтөт дагы. Тынчсызданып калат да, төрт алып шоктонуп койсо деле үйгө бара албай айланып жүрө берет да. Селт этип күнү түнү чочуган адат пайда болот баладачы. Дайыма тынчсыздана берген болсоңуз, сизчи жөндөн жөн боло элек нерсеге корко берген болсоңуз, тынчсыздана берет да. Корку бөлөк, мында тынчсыздана бересиз, жүрөм ордунда эмес деп эле. Бул Аллахка ишенбөөчүлүк дагы болуп кетет да. Аллахка ишенип кое бериңиз, жүрөгүңүз ушунда тынчтанат. Мына тынчсызданган апанын балдары көбүнчө ушул баягы ичкиликке, чеккенге, наркотиканын эмеге, банда оюндарга көп кирип кетет да. Дайыма тынчсызданган апасын көрө берип, булар өздөрүн тынчтандыруу үчүн ушундай оюндарга аласып кетет да. Көрдүңүздөрбү? Балдар анан дагы бул тынчсызданган апанын балдарынын мээсинде бул жашоо коркунучтуу, жаман деген ой орноп калат да. Себеби апасынын тынчсызданып атканын көрөт да. Бул жашоо коркунучтуу окшойт деп бала дагы тынчсызданып баштайт. Эч кимге ишенбеген бала болуп чоңоюп калат. Буларчы коллектив менен иштеше албайт, көпчүлүк менен үйлөнүүсү да кыйындайт, кийин көпкө чейин үйлөнбөй жүрүп өз алдынча ишке кире албай кыйналышат. Буларды дагы апасы өзү тааныштары менен дайындап ишке киргизип койсо гана иштеп кетиши мүмкүн. Ата өз алдынча барып иштешип, коллектив менен чогуу иштешип кетиши өтө кыйын болуп калат да. Бул тынчсызданган апанын балдарычы. Ошон үчүн сиз өзүңүз тынчсызданган, ашыкча тынчсызданган апа болсоңуз, анда кичине тынчсызданууну азайттыңыз дагы, мындай жакшы түшүнүктүү апа болгонго аракет кылыңыз. Андан кийин текшерүүчү апа деп айтылат. Текшерүүчү апа дагы бул дагы бизде бар болуш керек, көпчүлүгүбүздө. Себеби текшергенди аябай жакшы көрөбүз, ашыгы менен. Бул текшерүүчү апалар балдарга, байкуш балдарга эркиндик бербейт такыр. Эркиндик бербейт. Баары расписаниеда болуш керек. Үр жататат, жакшы өз негизи, бирок ашыкчалыгын аз айтып кетем. Үр жататат, жаздырат. Баардыгын расписаниеда, тамак ашында расписания менен берет. Анан баланы эшикке ойноткон чыкканда дагы өзү карап туруш керек, айнектен карап туруш керек, оокат кылбаса дагы бир жерден. Эгер бала башка жакта эле апасына көрүнбөй калган жерге ойноп койгон болсо эле, 5 мүнөттө эле бала башка жакка жылып кеткен болсо, катастрофа башталат да. Сөзсүз апа көрүп турган жерден точкадан жылбаш керек балачы. Ушундай текшеребиз да. Сумкасын өзү салыштырат баласын мектепке, башка бир нерсесин унутуп калбасын деген сыяктуу. Носкисин өзүн кийгизет, китептерин, баарын салыштырат, кийимдерин өзү кийгизет, анан кийим, китеп салган полкаларын дагы күнүгө өзү жыйнап текшерип турат. Баласынын сумкасын эле келгенде деле карай берет, кетесинде деле карап баардыгы бар экен дей берет да. Анан бул сумка баланын өзүнүн жекелиги экенин биз унутуп коебуз дагы. Банда кызыгып кетебиз да, эмнелер бар экен деген сыяктуучу. Текшергибиз келе берет, текшерүүчү апага айланып кетет. Текшерүүчү апанын балдары нысыраган, өзүн башкара албаган балдар болуп калат да. Анан бул жашоодон жол таба албай кыйналат. Бирөө айтып турса гана деп калат. Бандай айтып туруш
айтып туруш керек да, бирөө жайын дайыма айтып туруш керек. Андай кыл, мындай кыл деп ошо көнүп калат да. Анан майдаган нерселерден бери апасынан чалып сурай берет. Кийин үйлөнгөндөн кийин аялым антты, аялым мынтат, мен аялыма кетишим керек деген сыяктуу аялынын ар бир сүйлөшкөн сөздөрүн деле айтып берет да апасыначы. Булардын апасы текшерүүчү болуп калган да. Анан аялдар ыйлактайт, ой күйөөм 4 саат апасы менен сүйлөшүп, экөөбүздүн сүйлөшүүбүз деле баарын айтып өттү деп аябай аялдар арзанып калгандар болот. Булардын кайненелери текшерүүчү апа болгондо убагындачы. Анан бирок ошол эле арзанткан келин өзүнүн баласын да ошондой кылып тарбиялайт. Күйөөсүндөй кылып тарбиялайт. Текшерүүчү болуп тарбиялап калат да. Ошон үчүн өтө катуу текшерип, балага кичине эркиндик беришиңиз керек да. Анан коргоочу апа деп коет. Баарыбыз эле коргойбуз, бирок ашыкча коргоп калган апалар болот. Ашыкча нормасын ашып кеткендер болот. Булар бардык жашоосун өзүн балдарга арнайт. Бул апалар коргоочу апа. Эртең менен тургандан уктаганга чейин балага айланчыктайт. Мындай аялдан күйөөсү көп учурда кетип калат. Себеби бул аял күйөөсүн деле экинчи орунга, акыркы орунга коюп, күйөөсүнө деле көңүл бербей, баласы үчүн гана жашап калат да. Эртең менен кеч киргичинде ушу баласынын гана айланчыктайт. Өзүн карабайт, таштап коюшу мүмкүн, өзүн деле карабайт да. Бала ойноп атканда деле, балам курсагың ачты, жүр үйгө кеттик дейт. Балам жок, ачкан жок десе, сен мен билем го, сени өзүңдөн да мен жакшы билем, сен курсаң ачып калды, бас деп атам дейт да. Баланын баягы курсак ачпаса дагы апа мен билем сени деп жедирет деген сыяктуу да. Булчу жүр үйгө кеттик депчи. Бала өмүрүндө мунун коргоочу апанын баласы өмүрүндө идиш жууп, шешеп алмаштырбайт, шешеп түзөгөн эмес, эчтеке кылдырбайт да. Бардыгын өзү кылат. Апаларчы бардыгын өзү кылып, балдарын коргой берет. Бала кечирип коюңуздар. Кийими кир болгонун да билбейт бул балдар. Себеби апа кийимдерин карап эле жууп коет, бала кийим кир болуп атканын деле байкабай калат да. Бардык таза тургандай, апанын кызматын байкабай калат. Анан чоң ойго чыкканда апа өзү жуунтат бул балдарды. Бул бала эмне болот анан? Колунан эч нерсе келбеген, жөн эле басып отурушту билген балага айланып калат да. Жөн эле колдой эле мындай өзүнүн турпат эле келбети эле бар адамга айланат да. Басат, отурат, уктайт, ушундай билип калат. Анча-мынча жумуш, кызмат, кийими кир болуп атабы, тамактан каяктан алып атат, буларды билбейт. Апасы бардыгын даярдап үйрөтүп койгон, коргоочу болупчу. Буларды байкасаңар көп учурда апасы экөө эле жашап калат. Ар бир айылда бирден болот да, мындайларчы сиздерде деле болсо керек. Апасы менен баласы эле жашап, эчип алып жүргөндөр болот го. Ушуларда булар даже баласынын үйлөнгөнүнө жол бошот деп баласын коргойт да, башка аялдардан коргоп жүрүп баласын үйлөндүрбөй деле кое беришет да. Анан бул балдар апасы өлгөндөн кийин аябай кыйналат. Себеби жакшы көргөндөн эмес, жашашты билбегендигинен кыйналат. Булар кантип жашашты билбейт, ошондон кыйналат да. Алар продукты каяктан сатып алышын жакшы билишпейт, кийим сатып алган эмес, эм сатып алып, ошо тиричилик кылгандан кыйналып баштайт да. Абасын тез эле унутат өзү негизичи. Эми кантип биз балдарды бактылуу тарбиялайбыз? Көрдүңүздөрбү, кандай биз зыян келтирет экенбиз? Ашыкча коргой билсек, ашыкча текшерүүчү болсок, балдарга зыяныбызды тийгизип коет экенбиз. Бардыгында норма болуш керек да. Албетте балдарды үстүртөн текшерип турушубуз керек. Балдардын коопсуздугун биздин мойнубузда. Анан мынтип эле ашыкча эле текшере берген болбойт да. Комментарий жандырам, үнүм чыкты, чыгып эле атабы жакшылап угуп коеюн, плюс басып коюңуздар эгер үнүм жакшы чыгып аткан болсо. Эми кантип бактылуу балдарды тарбиялайбыз? Өзүбүздү бактылуу кылалы, биринчи кыздар өзүбүздү бактылуу кылышыбыз керек. Ошондо бала сиздин ар бир сөзүңүзгө ишенет. Биз бактылуу жашоосун болуп турган болсо, балдар бизге ишенет да. Биз бактысыз, налып, жүдөп, какап жашап аткан болсок, анда бала биздин айткан сөзүбүзгө деле ишенбейт да. Сиз өзүңүздүн жашооңузду оңдоп алыңызчы биринчи деп ойлонот да, бала деле ойлонот да, ой жүгүртөт да. Анан апалар кругозоруңуздарды өстүрүңүздөр.
кругозорлорду. Азыр телефон чыгып калган, мен билбейм, мен үйрөнө албайм деген бул өтө мындай болбогон нерсе да, болбогон нерсе. Телефондон, интернеттен үйрөнсөк болот. Сиздин сүйлөгөнүңүз кызыктуу болуш керек. Сиздин сүйлөгөнүңүз кызыктуу, балага кызыктуу болуп берсеңиз, бала телефонду көп кармабайт. Көп кармабай калат. Сиз кызыксыз болду. Сиз наалыма, жадатма апа болуп кетишиңиз мүмкүн, текшерүүчү апа болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошон үчүн балдар телефон дүйнөсүнө кирип кетип атат да. Телефон дүйнөсүнө кирип кетип атат. Анан айттым, мен дайыма айтып келем, бүгүн деле айтып коеюн. Балдар менен сүйлөшкөндө, балдар менен сүйлөш керек да, албеттечи. Биз баягы балдарды эшикке айлантып келебиз дейбиз. Азыр жаш келиндер жүрөт таза абал жуктуруп келдим, птичка коюп койсо эле болду. Эшикке алып чыгып коляска менен айлантып, жоксо баланы колунан тиңкилдетип, жетелеп барып эле үйгө алып кирип коебуз. Анан балабыз дагы ынжыктайт деп айтабыз. Балабызды тойгузбадык да, балабызга кызыктуу нерселерди айтып бере албадык. Бала ушунчалык сусап турат да. Бул дүйнөгө бала эчтекени билбей келди. Аппак кагаз. Бала бардыгын көргүсү келет, бардыгын билгиси келет, үйрөнгүсү келет. Кумурсканы карайт, биз айтабыз, ушуну 100 жолу карадым го, басчы балам, басчы дейбиз. Балабыз ага тойбой атат да, ошо менен таанышсын. Бир дарактар алып жерде чукулашы мүмкүн. Кечкиле ушул жерде чукулай бересиңби деп урушабыз. Чукуласын. Биз мүмкүн 30-га, 20-га чыккан келиндер бар да, сиз 20 жыл ошол нерсени көрүп койгонсуз, бала үчүн ал нерселер кызык. Ошону унутпайлы. Баланы тыя бербейли, кармабаны, сен күнүгө карай бересиңби деп бала үйрөнүп атат, изилдеп атат жашоону. Ошолорго жол бошотойлу. Эфир сакталат, кыздар. Эшикке чыкканда биз балдарды сүйлөшүп айлантайлы. Айтып атпаймынбы, эшикте көп асман, жер, дарак, өрдөк, кумурска, жаныбарлар, мышык, күчүк деген сыяктуу. Өсүмдүктүн түрлөрү, чөптүн түрлөрүн сиз интернеттен карап алыңыз, өзүңүз делечи. Ошолор менен баланы тааныштырыңыз. Мына гүлдүн аты, бул байчежекей, бул тюльпан гүлү балам деген сыяктуу. Ар бир гүлдүн өзүнүн эмелерин айтып, историялары, интернеттен эмелер бар да. Илинип калдым. Мисалы үчүн өрдөктөр эмне жейт, булардын кандай жаныбар, чымчыктар жөнүндө айтып бериңиз. Бала ошондо мындай аябай сизди сонун угуп, балаңыз менен болгон байланыш тыгыз болот да, тыгызданат да. Сиз баланы жашоо менен тааныштырып атасыз. Биз балага очки болуп беребиз. Биз жашоону кандай көрсөк, балабыз ошондой көрөт жашоону. Жакшы жашоону көрсөтүшүбүз керек биз балдарга, наалыбай. Анан балдарды сезимдери менен тааныштырыңыз. Сезимдери менен тааныштыруу өтө маанилүү. 3 жашка чейин биз балдарды сезимдери менен тааныштырыш керек. 3 жаштан кийин балдар ошо сезимдери менен колдонот. Мен бактылуумун деп айтсаңыз болот. Аябай жыргап отурганда мен бактылуумун. Бала, ушундай сонун бактылуулук ушундай турбайбы деп. Бала дагы өзүнүн баягындай мисалы жакшы көргөн тортун жеп атканда деле мен бактылуумун деп, бактылуулук ошондой экенин сезиш керек. Сиздин бактылуулук эмне экенин билбесе, бала өмүр бою бактылуулукту издеп жүрүп өткүзөт да. Бактылуулук майда нерседе. Ошо майда нерсени биз баалаганды үйрөнүп түшүбүз керек балага дагычы. Бактылуулук чоң нерсе деп элестетип алып, ошол нерсеге гана жеткенде мен бактылуу болуп кетем деп ойлоп жаңылышат. Ошол нерсеге жеткенде деле бактылуулукту сезбей калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн балага кичинекейинен мен бактылуумун, кичинекей бир сүйүнгөнүңүздү айтсаңыз, бала дагы ошону айтып үйрөнөт. Мен бактылуумун деп, бала жакшы ойноп келгенде, жакшы көргөн тамагын жегенде, ушундай сонун сөздөрдү айтып үйрөнсүн. Анан тарындым дегенде, мисалы үчүн бала тарынса, сага тарынганды ким коюптур, бас берека, кичинекей болуп, муну тарынган деп урушабыз. Ыйласа, көзүң жашак, ыйлаба деп урушабыз. Балабыз эмне робот эмес да. Робот эмес, ал адам. Тарынса, тарынганын себебин сурадыңыз. Тарынганга уруксат бериңиз балаңыздын. Ыйлаганга уруксат бериңиз. Балаңыздын көз жашын тыям деп ыйлаба эле дей бересиз. Балаңыздын көз жашын тыйып сиз эмнеге жетишесиз? Балаңыздын көз жашын тыйган менен сиз жүрөгүнүн көз жашын тыйдым деп өзүңүзгө ишене аласызбы? Гарантия бере аласызбы? Баланын көз жашын тыйып койдум, болду, жан дүйнөсү жыргап жашап атат, жан дүйнөсү ыйлаган жок деп сиз гарантия бере аласызбы? Балаңыз ыйласын, тарынсын. Чочуганда да айтабыз, чочуба мен турам го жаныңда дейбиз.
уялса, уялбай мен турам го, эмнеден уяласың дейбиз. Балабыз ал адамдарды жаман көрүп атат, биздин таанышыбыз болгон менен балага алар жаңы тааныш болуп атат. Уялсын, чочусун, баардык ушул сезимдер менен жашап өткөнгө биз уруксат берели. Бала сезимдерди тыйган болсо, мисалы үчүн, баланы айтабыз да, бала биз үчүн дайыма күлүп, жыргап жүрүш керек деп ойлойбуз да, биз апаларчы. Бала деле адам, анын деле маанайы бузулат деген сыяктуу уруксат беришибиз керек да. Сен ыйласаң маймыл болуп каласың, көз жашыңды мага экинчи көрсөтпөгүн деп айткан апалар бар да. Ошол балдарды элестетиңиздер. Кийин өзү ыйлап калганын бирөө жарым көрүп калган болсо, мен маймыл экенимди бирөө жарым көрүп калды, апам ыйлаба деген, бул ыйлаган эң жаман нерсе деп өзүн өзү күнөөлөп жейт да, балачы өзүн өзү күнөөлөп жейт. Ыйлаган жаман деп бизди баланы коркутпашыбыз керек. Маймыл болуп каласың депчи. Көрдүңүздөрбү, Европаларда менин балам сезимдерин чыгара албайт деп атайын терапевттерге барышат экен. Биздикилер сезимдерин бечара балдарыбыздын тыгып чыгарбаганга аракет кылабыз. Анан балдарыбыз сезимдерин катканда ойноп жүгүрүп чыгарат, денеси менен физикалык оюндарды ойноп, тыпырап, нары жүгүрүп, бери жүгүрүп ойнойт да. Ошондо да тыябыз. Ойнобо, тынч отур, жүгүрбө, кыйкырба деп эле балабызды тыя беребиз да, байкуш балдарды. Сезимдерин бир чыгартпайбыз, ыйлаба, тарынба, чочуба деп. Анан байкуш балдар сезимдерин жүгүрүп денеси менен чыгара келсе, анда да тыябыз. Андай сиз балдарыңыздарды дайыма сезимдерин тыя берген болсоңуз, ичине чогулат да, терс сезимдердин баардыгы чогулуп, баары бир жерден чыгыш керек да. Чыгыш керек, балдардын ден соолуктарынан чыгып кетет. Бир жерлери ооруп калат балдарыбыздын. Ошо терс сезимдер андан көрө ойноп, жүгүрүп, ыйлап, тарынып, кыйкырып чыгара берсин. Ал сизге эмнеге мынчалык тынчсыздандырат? Билбейм да, алар сизди тынчсыздандырбаш керек. Эгер сиздин балаңыздын ыйы, тарынганы сизди тынчсыздандырып аткан болсо, проблема балада эмес, сизде. Проблема сизде. Эмне үчүн баламдын ыйы мени тынчсыздандырып атат деп сиз өзүңүздү анализдеп көрүңүз. Анан дагы ушул өзүңүздү, мен айтам да, бала тарбиялоого өздөрүн тарбиялабай, өздөрү ичинде тарыныч бир негативдер менен наалгандар келсе, биринчи Венера Бокотаян сагана барып өзүңүздөрдү тарбиялап алыңыздар деп жөнөтөм да. Өзүн тарбиялап алган апа балдарына жакшы тарбия бере албайт. Ошон үчүн сиздер биринчи өзүңүздөрдү тарбиялап, өзүңүздөрдүн жакшы курстардан тарынычтарды, болбогон майда нерселерди жеңип келсеңиздер, анан бала тарбиялоого аябай көңүлүңүздөрдү мындай буруп, балдарыңыздарга сонун мамиле кылып келесиздер да. Ошон үчүн биздин баягы эртеңки баштала турган жаңы жашоо курсубузга жазылсаңыздар болот. Биздин менеджер кыздар отурган болсо, бул жерде номерлерди ыргытышат, же болбосо мен сториздерге коем, номерлерге жазылсаңыздар болот. Анан бул сезимдерин чыгарбай дайыма тыя берген бала чоңойгондо, эгер ден соолугунан чыкпаса, биз тыя берген болгонсок, кийин чоңойгондо алар көпчүлүк менен отура албай калышат да, көпчүлүк менен сүйлөшүп отура алышпайт. Үй бүлөсүндө проблема болсо, баягы кичинекей эми үйдө деле бир көйгөйлөр чечүүчү нерселер болот да, ошолордон кача берет да. Көпчүлүк жерде отура албайт. Эмне себептен отура албайт? Себеби ошо көпчүлүктөр сүйлөнүп атканда сөзсүз баягы ичинде толуп калган да, терс сезимдер толуп калган. Ошолорго тиет баягы адамдардын сөздөрү тийгенде жан дүйнөсү ооруп кетет. Ошолордун жан дүйнөсүн ооруткусу келбей, балдарыбыз ошо сезимдерин катып чоңойгон балдарыбыз дайыма качып калат. Көпчүлүк менен сүйлөшө албай калат. Жалгыз качып эле ушинтип өзүнөн өзү да качып калат да. Үйүндө, мисалы үчүн, аял үйдө багында светтин акчасын төлөш керек, же болбосо продукты төгөнүп калды, же мен бир жерим ооруп атат дегенди укпайт да, кача берет го. Эркектер бар, жоопкерчиликсиз. Буларды апалары терс сезимдерин катырып койгон ичинде. Себеби алар ашыкча проблеманы көтөрө албайт. Ал байкуштарчы, ошолорду деле туура түшүнүп коюшубуз керек да. Себеби ал проблемаларды кабыл алган болсо жарылып кетейин дейт да. Себеби ичи толгон негатив терс сезимдер менен чыгып калган, балалыкта чыгара алган эмес. Азыр Европанын эмелерди, америкалыктарды деле баягы кээде көрүп калам да. ЗАГСта чыкканда эле эркектер ыйлап алат го, көздөрүнүн жашын чыгарып. Аларда ыйлоо уят эмес да, уят эмес. Беймурал көз жашын чыгара беришет. Апалар кичинекейинен ыйлаган норма экенин баардыгы билишет. Бизде эркектер ыйлап көрсүнчү. Ой, балага калды да.
бир эркектер ыйлабаш керек деп атып эле эркектер өзү мерез кылып чоңойтуп коебуз. Албетте ыйлабаш керек, эркече болуш керек, анча мынча алардын деле адам экендигин эсибизден чыгарбайлы, аларда деле жүрөк бар экендигин. Бул сезимдер биз менен кошо төрөлүп, биз менен кошо өлөт. Бул сезимдер дагы биздин мына колубузда эле бир мүчө деп элестесек болот да. Сезимдери жок адам бул робот. Сезимдери жок адам бул коркунучтуу адам. Сезимдерибиз менен биз адамбыз да. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анан бул балдарыңыз менен чогуу китеп окуганды үйрөнүңүздөр. Чогуу китеп окуңуздар. Анан балдарды сөзсүз түрдө көзүнө тике карап, мындай кылып угуңуздар. Иш кыласаңыздар дагы бала тампаңдап бир нерсени айткысы келгенде эңкейип тизелеп отуруп алып туруп балаңыздын көзүнө карап, сиз бир нерсени айтканда дагы бала мындай кылат да. Сиздин сөзүңүздү сиз көзүнө карап айтканда гана түшүнөт да. Сиз тескери кылып атып акылдуу сөздөрүңүз, балам, сен шоктонбо, балам, мына идишти мындай кылба деген сыяктуу акылдуу сөздөрдү айткан болсок, тескери карап балалар кабыл албайт. Качан биз көзмө көз тике карап, балдарыбыз менен тең болуп сүйлөгөндө колунан кармап туруп жакшынакы түшүндүргөнгө аракет кылсаңыз, ошондо балдар түшүнөт. Биз дагы апалар көбүнчө акылдуу сөздөрүбүз кайсы убакта чыгат? Балдарыбыз шоктонгондо, бир жаман иш кылып койгондо, бир нерселерди жыртып, сындырып койгондо эле, сен ушуну кылып койдуң, сен андай бала болушуң керек, сен акылдуу бала болушуң керек, тил ал, андай мындай деп акылдуу сөздөрдү ушундай чыгарабыз. Ал мезгилде бала укпайт биздин акылдуу сөздөрүбүздү. Качан балабыздын маанай жакшы отурганда, бир жака магазинде эшитип баратканда, жакшы сөздөрүбүздү айтсак, бала ошондо угат. Ал мезгилде биз өзүбүз да унутуп калабыз, акылдуу сөздөрүбүздү айткыбыз келбей, алаксып, телефондон жыргап кетебиз. Атайын балдарыбызга акылдуу сөздөрдү айта турган бир убакыт болуш керек. Качан балабыз бир жаман иш кылганда гана ошолорду акылдуу сөздөрүбүздү айтып калбайчы, алдын ала айтышыбыз керек. Суктанган айым деп чыкты бул жактан. Гүлзада менеджер кызым тыкылдаган акыркысы 111 бактылуу балалык курсу дагы бизде бар, башталат. Бала тарбиялоо курсу дагы башталат. 20-мартта башталат өз негизи. Эртең жаңы жашоо курсубуз башталат. Биз апалар балаңыз, сиздин балаңыз балалыгы менен ырахаттансын. Балдардын балалыгы күтүп турбайт да, апам ишин бүтүп алсын, апам үй салып алсын, акча иштеп келсин деп чоңойбой күтүп турбайт. Бала күндөн күнгө чоңоюп кете берет. Ошол убакытты биз өткөзбөйлү, бала чоңоюп кеткенден болду. Сиздин колуңуздан ушту кармай албайсыз кайта. Сиз башкадан тарбиялайм десеңиз да тарбияңызды бере албайсыз. Ошол кичинекей мезгилде балаңызга бактылуу балалык тартуулаганга аракет кылыңыз. Бала чоңойгондо эстеш керек да, апам мени сонун кылып карачу болчу, мени туура түшүнчү, апам экөөбүз сонун убакыт өткөзгөнбүз, атам болуп, атам менен апамдын урушканын эч көрбөдүм. Мен ошондой болдум да, ата энем менин урушканын көрбөй чоңойгонбуз. Атам менен апам тең өзү, тең туш, 61-жылкылар. Атам апамды ушунчалык жакшы көрөт, алар менин дайыма эфиримди көрүшөт. Азыр деле көрүп аткан болсо эгер салам айтам, бирок барды үйдө ушундай уруш жок деп эле ойлочумун негизи. Такыр урушпай чоңоюшкан, бизди эч качан ташташкан эмес, бир отуруштарга деле ой кыздарымды таштап койбойсуң десе, кантип таштайм буларды деп ошентип да такыр таштаган эмес. Ушунчалык бактылуу балалык тартуулаган бизгечи. Сиздердин да балдарыңыздар ушундай эстеп жүрүш керек да. Ошон үчүн мен жүзүмдөн эле көрүнөт ушунчалык ата энем мээримге тойгузуп чоңойтушкан. Мен 7-классында да атам көтөрүп алып уктатат болчу кедис. Мен мындай эркелеп калган мезгилдечи. Элестетиңиздер 7-класска чейин. Азыр 1-класста баласын чоң адам кылып, сен чоңсуң го, ана кыл, муну кыл деп жумшагандар толтура экен да. Мен эң чоңмун өз негизи. Анан сиздерди эстегенде жыргап, апам, атам деп үйүңүздөргө келгиси келип, сиздер сагынып, тез-тез сиздерден кабар алганы келе турган болсун да. Ушу үйдөн кутулдум, Кудайга шүгүр. Жаман ушулар уруша берип жатат, бир наалый берет бактысыз адамдар деп сиздин үйдөн кеткениңизге баласы кубанбаш керек да. Сизди сагынып келе турган болуш керек. Биз ошондой балага жылуу атмосфераны түзүп беришибиз керек. Эсинде кала турган, сонун чогуу ойноп, чогуу китеп окуп, балдар менен чогуу сүйлөшүп, бир жактарга барып
мактанып, жайдын күнү деп айтам да. Мен айылдамын деп отура берген бул бандай эме эмес да, шылтоо эмес да. Айтам да, күнү эле тамакты, кечки тамак кылабыз го баардык жерде. Просто эшикке бир күн ысыкта айылда жаңактын түбүнө эшикте, бүгүн эшикте отурабыз балдарым жаратылыштын койнунда деп бир эле жерде кухняда отура бербей, отурган жерлериңизди эле алмаштырып койсоңуз, бир эки свеча коюп кечинде бир башкача гүлдөр менен жумуртка курганды деле бир жүрөкчөө кылып куруп берип койсоңуз, балдарыңыз ошону кубанып, балдарга кичине эле нерсе керек да кубаныч үчүнчү. Мен акчам жок, мен айылда жашайм, менде мүмкүнчүлүк жок деген булар болбогон жөн гана шылтоолор кыздар. Биз баланы кичинекей нерсе менен да сүйүнтө алабыз да, эсинде кала турган бир жакшы маанайлар тартууласак болот да. Анан балдарыңыздарга бир сөз болгула, бир сөз. Балакенде эле тоготпой алдап кое берген болбойт да. Балабызга да биз сый, чынчыл болушубуз керек. Баланын калпын биз эмнеден пайда кылабыз? Себеби бала чын айтканда биз баланы ушабыз же чындыгын кабыл албайбыз. Ошондон бала башта калп айта баштайт да, балачы. Эчтен бир нерсени мен ушундай бир баланы айнегин сындырып алдым, бир баланын ручкасын бир нерсе кылып койдум, силер чалкабыздан кетип урушабыз деп, анан бала коркуттуруп эртеси жалган айта турган болот да. Эмне үчүн бул туура эмес кылыпсың? Эгер биз балдарыбыз туура эмес иш кылып койгон болсо, кружканы сындырып койгон болсо, сразу эле акылы жок, башы жок деп урушуп баштайбыз да. Балам, сен жакшы болосуң, сен ушу кружканы сындырып койгонуң жаман болду да, ушу кружканы сындырып койгонуң жакпады. Мага сенин кылык жоруңуң жакпады, сен аябай шоктонуп койдуң го эшикте. Сен өзүң аябай акылдуу боласың го деп баланын жекелигине тийишпешибиз керек да. Кандай жаман иш кылып койбосун, бала өзү суунун, ошо кылган иши жаман экендигин биз айтышыбыз керек да. Көрдүңүздөр, кылган иши жаман экендигин. Биз кылган иши биякта эле калат дагы. Ошо сен жамансың, сен адам болбойсуң, сен вообще чоңойгондо бир дворник болот окшойсуң, сен бир бомж болуп калба деген сөздөрдү астагфирулла. Балдарыңызга кантип андай нерселерди тилейбиз, чынбы? Анан албетте балдар менен бандай сүйлөшүп, кечки тамакта чогуу сүйлөшүп, кечки тамакта мен чогуу ойногонду үрп адатка айландырып алыңыздар. Телефон кармабай, жок тамак ичип атканда деп өзүңүздөр деле кармабасаңыздар, сонун балдарыңыздар сизден тарбиялайт. Ата энемде 3 небереси бар, аябай телефонду кармап, телефонсуз жашай албай калышкан келе, менин сабактарымды угушуп, бардыгы менин айтканымдай кылып тарбиялашат. Үйдө неберелерин аябай сонун тарбиялашат. Телефонду такыр кармашпайт экен. Атам менен апам телефон кармап отурса кухняда, энемдин 3 кызы бар да, ортончусу келип алып, силер неге телефон кармап отурасыңар? Биз жаман үйрөнүп калабыз, кармабагыла телефонду дейтмиш да. Анан апам жүгүрүп барып телефонду коюп коюпту да, кармабайбыз, мейли кармабайбыз деп, атам экөө деп коюп койсо, анан келип чоң атасын кулан ашып карайт экен да. Чоң атасын аябай жакшы көрөт да, ортончу кызычы. Чоң атасы жөн эле жаны. Чоң ата, сиз кармай бериңиз, энем эле кармабасын, сиз кармап отура бериңиз, мен чыгып кетейин дейтмиш да. Караңыздарчы, бала дагы аябай эме болот да, мындай тамырчы, кыйын бала болот. Балдарыбыз баардыгын түшүнөт, биз балдарды тоготпойбуз. Булар эчтекени түшүнбөйт. Анан кайта эле бир маалда эле балдар кыйын, булар тамырчы болот деп келебиз. Балдар негизи баардыгын түшүнөт, кыйын болот. Балдарды туура эмес берип коюшубуз мүмкүн. Балдарды бучакта өпкүлөп, чупулдатып эркелетип коебуз. Болду, мен мээрим берип атам, болду, сүйүүмдү бердим, мен өпкүлөп койдум, кучактадым го деген өтпөйт негизи. Албетте кучакташышыбыз керек. Андан сырткары мээрим, туура мээрим, сүйүү бул чыныгы ишеним да, ортодо ишеним болуш керек да. Бала негизи жалган айтпайт да. Башында жалган айтпайт. Өзү бала бир нерсени айтканда, койчу, алдап атасың. Бир жерим ооруп атат деген болсо, чындап ооруп атышы мүмкүн да, балачы ишенбей, бир нерселерди айтып коет го балдар. Анан койчу, сүйлөй берет деп ишенбегендик деле бул биз балдарга ишенбей, сыйлабай, тоготпой аткандарыбыз, бул мээрим
жок болуп калат да, ортодочу. Көрдүңүзбү, ишенич жок болсо мээрим жок болуп калат. Баланын кээ бир учурда эми бала тарбиялоосу аябай чоң бул тема. Балдардын психологиясы ушунчалык кызыктуу, сонун тармак. Мен аябай жакшы көрөм бул теманы, ошон үчүн жакшы көрүп өтөм. Сабактарды дагы, ушундай түз эфирлерди дагы. Себеби балдардын психологиясын изилдеген сайын аябай кызыгасың да, бул балдардын оюначы. Сөзсүз түрдө балдардын психологиясын, бала тарбиялоо жөнүндө сөзсүз окуп алыңыздар. Бул ар бир апага керектүү нерселер да, апалар. Ар бир апага керектүү. Сиз азыр, мисалы үчүн, бала тарбиялоо курстарында 3,5 миңдиги бар, 5 миңдиги бар. Ошону төлөп сиз окуп койсоңуз, балаңыздын психологиясын бир сонун түшүнүп каласыз дагы. Инвестиция кыласыз да, балаңызды туура тарбиялайсыз, акылдуу, ыймандуу кылып тарбиялагандан кийин балаңыз ал акчаңызды 10 эсе ашыгы менен кайтарып бербейт экен сизгечи. Эгер сиз балаңызды түшүнүшпөй калсаңыз, кийин мамилеңиздер да бузулуп кетиши мүмкүн. Переходный возрастта бири-бири менен сүйлөшпөй калган апа балдар көп болуп атат. Азыр балдар негизи характерлери оорураак болуп атат да, мындай интернеттин заманында, технологиянын заманы болуп атпайбы? Ошондуктан кичине балдар өзүм билем, башкача мүнөздөр пайда болуп атат да. Ошолорду жакшы түшүнүп алсаңыздар, мамилеңиздерди бузбайсыздар деген ишеничтемин. Биз баягы тойлорго бир жолу кийип барганга деле көйнөктү 5,5 миң, 5 миңге алып келип көрүп атпайбызбы Кыргызстанда? Жолуңдун өзү эле 1,5 миң, 2 миң болуп калат экен. Анан карыз болсо да элдин көзүнө деп барабыз көргөнгө. Бала тарбиялоо дегенде бул эң маанилүү нерсе, келгенде акчам жок деп отуруп калган. Бул туура эмес деп ойлойм. Сөзсүз түрдө курстарга келиңиздер, окуңуздар. Баарыңыздар менен коштошом. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эфир сакталат кыздар.